Саламатсыздар урматтуу окуучулар. Адам жана коом сабагы боюнча кулк мүнөз деген теманы мен Мурзаев Сүйүнали силер менен биргеликте талкуулайбыз. Мухаммед пайгамбар чындыгында силердин эң жакшыңар кулк мүнөзү жакшыңар деп айткан. Кулк мүнөз деген эмне? Кулк мүнөздүн өзгөчөлүктөрү. Бир жолу чоң атамды тоого жөнөтүп жатып, атылдын мүнөзү жаман, кыялы чатак адам. Ага жакшы мамиле жаса деген эле. Мен ал кезде кичинекей бала болгондуктан мүнөз деген эмне экендигин билчү эмесмин. Мүнөз бул адамдын жүрүм-турумундагы айырмаланган өзгөчөлүктөр. Адамдар бири-биринен жеке мүнөздөрү менен айырмаланып турат. Анткени ар бир адамдын мүнөзү ар башка болот. Бирөөлөрдүн мүнөзү токтоо, адамдарга жасаган мамилеси сылык, өзүн тыккан кармаган иштерман адам. Кээ бир адамдар өзүнө ишенген, берешен, ишине тың, сарамжалдуу келет. Ошондой эле ичи тар, эч кимге жакшылык кылбаган, калпычы, сараң, куу мүнөздөгү адамдар да бар. Адамдын мүнөзү кийин калыптанабы же адам төрөлгөндө эле пайда болобу? Турмушта адамдардын мүнөзүнүн айрым белгилери укумдан тукумга мурасталат. Бирок мүнөздүн калыптанышында ата-эненин берген тарбиясы, өзүн курчаган чөйрөнүн тийгизген таасири чоң. Бул адамдын биологиялык жана социалдык жандык экендигин ырастайт. Темперамент деген эмне? Адам бири-биринен темпераменти менен айырмаланат. Класстагы окуучуларга көңүл бурсак, бири мугалимдин түшүндүргөн сабагын тез кабыл алып, мыкты өздөштүрөт. Айрым окуучулар маалыматты кечирээк кабыл алып, кыймыл-аракети жайбаракат келет. Айрым окуучулар маалыматты кечирээк кабыл алып, кыймыл-аракети жайбаракат келет. Кээ бирлери тамашакөй, шайыр мүнөздөрү менен адамдын тобуна тез эле аралашып кетет. Мындан тышкары өздөрүнө ишенбеген, ызакор, жалтаң адамдар да кездешет. Адамдардын мүнөзүндөгү ушундай жеке өзгөчөлүктөр темперамент деп аталат. Темперамент жөнүндө окууну байыркы грек философу, врач Гиппократ негиздеген. Ал темпераментти 4 типке бөлгөн: сангвиник, холерик, меланхолик, флегматик. Темперамент адамдын мүнөзүнүн жеке сапатын аныктайт. Темпераменттин мүнөздүү белгилери. Холериктер ишке күжүрмөн, өзүнө өзү ишенген адамдар. Маалыматты тез өздөштүрөт, чечимди туура кабыл алышат. Сангвиниктер сөзмөр, адамдар менен бат тил табышкандар. Ишке абдан жөндөмдүү келишет, максатына жетүүгө умтулат. Флегматиктер мүнөзү токтоо, кенебеген адамдар. Алар сабырдуулугу, токтоолугу менен башкалардан айырмаланат. Меланхоликтер сезимтал адамдар, өтө таарынчаак, назик. Булардын кыймыл-аракети жай, кыйынчылыкка чыдамы жок болот. Бул жерде балдар силерге тапшырма берилип турат, темпераментти тапкыла деп. Бул жерде 4 адамдын бет түзүлүшү көрсөтүлгөн. Ушул бет түзүлүштөн темпераменттерди аныктайт экенбиз. Ойлонууга 10 секунда убакыт берилет.
азаматсыңар балдар. Биринчиси холерик болчу, экинчиси сангвиник, ал эми үчүнчүсү меланхолик, акыркысы флегматик болчу. Дагы бир тапшырма турат. Бул жерде адамдардын көрүнүшү сүрөттөлгөн. Мына ошол көрүнүшкө карап туруп, бул жерден дагы темпераментти аныкташыбыз керек экен балдар. Ойлонууга 10 секунд убакыт берилет. Убакыт жыйынтыкталды. Менимче туура таптыңар деп ойлойбуз. Анда силердин жообуңар менен салыштырып көрөлү. Биринчиси холерик болчу, албетте. Меланхолик экинчиси, үчүнчүсү сангвиник, ал эми акыркысы флегматик болчу. Азаматсыңар. Силерге үйгө тапшырма берилет. Бул жерде биринчи тапшырмабыз жумушчу дептердеги тапшырмаларды аткаргыла. Экинчи тапшырмабыз китептеги суроолорго жооп бергиле 18 бетте. Акыркы тапшырмабыз сабырдуулук акылдын чырагы деген темада кошумча окуу үчүн берилген текстти окугула деп турат. Бул окуу китебинде берилген 19 бетте. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла.